Амансыздарбы? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн экинчиси киринти сөздөр. Киринти сөздөр деген орус тилинде вводный слова деп берилет. Алар адамдын оюнун ар кандай кырдаалын билдирет. Адам сүйлөп атканда ар кандай ойго берилип анан кийин сүйлөйт. Мисалы үчүн оюнун болжолу бар болот, мүмкүн, болжолу сыягы, оюнун тактыгы болунат, албетте, рас. Ою жыйынтыкталат. Демек, кыскасын айтканда, жалпысын айтканда, ойдун иретин билет. Биринчиден, экинчиден, ой ким тарабынан болуп аткандыгы менимче, ой карама каршы багытта айтылып аткандыгы, тилекке каршы, бактыга жараша. Андан кийин ойго басым жасоо, мына, баса деген сыяктуу сөздөр менен киринти сөздөрдү айтсак болот. Бир нече мисал менен далилдеп көрөлү. Албетте, сенин айтканың туура десек, албетте деген ойдун тактыгын билдирип атат. Же болбосо, мүмкүн сен кечигип каласың. Ойдун болжолун берип атат. Ойдун иретин билдирсе, биринчиден экөөбүз аман эсен жетели, экинчиден алар дагы жолугушсун десе мисалы. Тилекке каршы экөөбүз жолукпай калдык, бактыга жараша ал бала айыгып кетти. Мына ушул сыяктуу сөздөр киринти сөздөр деп аталат. Жана айтып аткан адамдын оюндагы ар кандай кырдаалды, ар кандай мүнөздү билдирип турат. Урматтуу менин көрөрмандарым, окуучуларым, менин өтүп аткан сабактарым жагып калган болсо, лайк басып, колдоп, пикириңерди жазып турушуңарды каалайт элем. Жана баарыбыз тең кыргыз тилинин унутта калып, өспөй калышына, жүдөп калышына жол бербешибиз керек. Баарыбыз тең эне тилибизди урматтайлы. Ар бир айтып аткан сабак ар бириңерге жолундуу болушун каалаймын. Саламатта калгыла.